Быйыл Ош шаарында жайгашкан Батыр Али Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин түзүлгөндүгүнө 30 жыл толду. Мааракеге карата окуу жайда билим берүү, илим жана өндүрүштүн интеграциясы, университеттерди 4-муунга трансформациялоо жолдору деп аталган эл аралык форум өттү. Мезгил тарабына шайкеш келген 40 миңден ашуун Иш-чарага катышкан билим берүү жана илим министри 30 жылдык тарыхты басып өткөн окуу жай өлкөдөгү эки улуттун ынтымагына данекер болгон жалгыз билим берүү жайы экенин белгиледи. Ошондой эле бул жылдар аралыгында жогорку деңгээлде билим берүү тажрыйбаларын колдонуу менен миңдеген мыкты адистерди даярдаганын билдирди. Бүгүнкү күндө өлкөдө талап болуп жаткан дүйнөлүк стандарттарга жооп бере турган университеттердин катарында баратканын кошумчалады. Бул окуу жай ошол жеке гана кийим тигүүчүнү үйрөнбөстөн эң сонун жанагы дизайнерлик, креативдик индустрияны өнүктүрүүдө да ушул окуу жайдын өтө чоң салымдары бар. Силер өзүңүздөр көрдүңүздөр, коюп өздөрү тигилген кийимдерди кардарларга сатып, алардын жаңы муунда жана өзүбүздүн салттык баалуулуктары менен айкалыштыруу менен бүгүнкү рынокко чыгып жатканы мына ошол өздөрүнүн адистештирилген эмгегин акчага айландыргандыгы бул өтө жогорку деңгээлде болуп эсептелинет. Өлкөдө кесиптик билим берүү ишмердигин жүргүзүп жаткан жогорку окуу жайлар 4-муундагы жогорку окуу жай катары калыптанышы керек. Ал үчүн ар бир билим берүү жайы окуу өндүрүштүк базасын түптөө зарыл. Бүгүнкү күндө аталган окуу жай болсо бул кадамдарга даярдык көрүп жатат. Негизги талап билим, илим, практиканы айкалыштырып, окуу өндүрүштүк базаны ачуу. Бир канча багыттагы өндүрүштөрдү ачуу ниетибиз бар. Бул эң жөнөкөй алып караганда бир элге кызмат көрсөтүү багытындагы атайын акы төлөнчү медициналык клиниканын курулуп жаткандыгы жана жакын аралыкта ишке берүү максатыбыз. Атайын өндүрүш багытында бир кийим тигүү цехтерин жасап, өзүбүздө болгон 60-70 кийим тигүүчү машиналардын баардыгын бир жерге бириктирип туруп, атайын чоң буйртмаларды кабыл алып туруп, анан ошонун негизинде биз студенттерге үйрөтүү менен бирге, иш таап берүү менен бирге даяр продукцияны чыгарып туруп, атайын өзүбүздүн атыбыз менен, бренд менен рынокко чыгаруу ниетибиз бар. Анан биз дагы ошол дагы бир баскыч болсо дагы ошол 4-муундагы университеттерге кылган аракетибиз деп эсептейбиз. Кыргыз-Өзбек эл аралык университети бүгүнкү күндө эл аралык байланыштарын жанданткан. Ал үчүн акыркы 3 жылдан бери академиялык мобилдүүлүк боюнча студенттердин тажрыйбасын арттырууга жетишти. Бул үчүн коңшу өлкөлөрдүн бир нече окуу жайлары менен байланыш түзгөн. Биздин университет академиялык мобилдүүлүк боюнча студенттерди, ошондой эле илимий кызматкерлерди, окутуучуларды Өзбекстан мамлекети менен, Казакстан мамлекети менен, ошондой эле жакынкы чет өлкөдөгү мамлекеттер менен, Туркия мамлекеттери менен академиялык мобилдүүлүк, башкача айтканда тажрыйба алмашуу, студенттердин билим сапатын жогорулатууга багытталган иш-аракеттерди учурда өз ара карым-катнаш аркылуу жасап жатат. Белгилей кетсек, аталган окуу жай алгач 2 факультет менен гана ачылган болсо, бүгүнкү күндө 30га жакын адистик боюнча 16 миңден ашуун студентке билим берет. Самара Асанова, Уран Адишев, Фулар Кайназаров, ЛТР Ош шаары.